Менин жолдошум алып качып мусулманча үйлөнгөнбүз. ЗАГСтагы алган эмеспиз. Бүгүнкү күндө арабызда 2 балабыз бар. Тилекке каршы турмушка байланыштуу 2 ажырым жолдобуз. Ортодо ЗАГС жок болгон болсо, бизге эч кандай мүлк бөлүнбөйт экен. Ушул нерсенин канчалык чындыгы бар? Эми мен 2 балам менен мүлксүз калып кетемби? Эң негизгиси бул мүлк бөлүүдө сөзсүз түрдө нике куәлүгү керек болот. Эгерде сиз нике куәлүк албаган болсоңуз, чын эле сиз жолдошуңуз менен чогуу чарба жүргүзүп, бир үйдө жашап, балдарыңарды тарбиялап, мындай биргеликте жашап жаткан учурда ошол турак жайды алган болсоңуздар, же болбосо аны биргелешип курган болсоңуздар, анда буну сот аркылуу жалпы мүлк деп табыш үчүн сотко кайрылышыңыз керек болот. Ошол учурда сиздин жолдошуңуздун башка аял менен никеси болбогон болсо, ошол сиз менен эле жашап, өзүңүз айткандай мындай бала чакаларыңарды тарбиялап, бир топ мүлккө ээ болгон болсоңор, бунун үчүн сиз өзүңүз жашаган жердеги же болбосо ошол мүлк жайгашкан жердеги сотко ал мүлктү жалпы мүлк деп таап берүү жөнүндө атайын доо арыз менен кайрылышыңыз керек болот. Сотто иш каралып, ал жерге ошол тастыктоочу эми ал жерде жашаган болсоңуз сөзсүз түрдө ошол айыл өкмөттүн каттоого кирген болосуз. Ал жерде далилдөөчү сиздин кошуналарыңыз, чындыгында чогуу чарба жүргүзгөнүңөрдү далилдей турган бардык далилдерди, фото сүрөттөрдү, күбөлөрдүн ошол жергиликтүү башкармалыктын тактамасын тиркеп туруп берсеңиздер, бул мүлктү сот жалпы мүлк деп таап берет. Андан соң бул мүлктү сиз өзүңүздүн 50% үлүшүңүзгө мындай жарымын натуралай түрдө же мындай акчалай түрдө бөлүп алуу маселесин карасаңыз болот. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси 35-берене жубайлардын ортодогу менчиги, никенин учурунда жубайлардын арттырган мүлкү алардын ортосундагы менчиги болуп саналат. Никенин учурунда жубайлардын арттырган мүлкүнө жубайлардын ар биринин иштеген ишинин, ишкердик жумушунан жана интеллектуалдык ишинин натыйжаларынан түшкөн кирешелер, алар алган пенсиялар, жөлөк пулдар, ошондой эле атайын максаттуу багыттамасы болбогон дагы башка акчалай төлөмдөр кирет. Жубайлардын жалпы мүлкү катары, ошондой эле жубайлардын жалпы кирешелеринин эсебинен алынган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр, баалуу кагаздар, пайлар, салымдар, кредит мекемелерине же дагы башка коммерциялык уюмдарга салынган капиталдагы үлүштөр жана кайсы жубайынын атына салынганына же акча каражаты жубайлардын кимиси тарабынан салынганына карабастан, никеде турган мезгилде жубайлар тарабынан арттырылган мүлк болуп саналат. Жубайлардын жалпы мүлкүнө тиешелүү укук нике мезгилинде үй чарбасын жүргүзгөн, балдарын багып тарбиялаган же башка жөөлүү себептер менен өз алдынча киреше албаган жубайына да таандык болот.